Англис тилинин күнүнө карата Кусейин Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин чет тилдер факультетинде иш-чара болуп өттү. Иш-чарага окуу жайдын студенттери, факультеттин деканы профессор Фатима Кадыркулова жана окутуучулар катышышты. Иш-чаранын ардактуу коногу болуп Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү жана элчинин милдетин аткаруучу Cоната Коултер катышты. Англис тилинин күнүнө карата уюштурулган бул иш-чарада Cоната Коултер студенттер менен баарлашып, пикир алышып, суроолорго жооп берди. So for you, which accent do you think is more kind of universal or more fancy? You know? More fancy? Yeah. I can't answer that. I'm from California, and a lot of television is created in California. And so for me, the California accent sounds like the American accent. But if you talk to my husband, who is from South Carolina, and his family members, then they will tell you that I have a ridiculous accent. And that the way that they speak is the way that Americans speak. So I think that's part of the beauty of English, is that it doesn't matter what accent you speak with, right? What is important is that it's a common language that you can connect with other people on. So choose an accent that you can pronounce. That's my advice. Иш-чаранын негизги максаты англис тилин даңазалоо жана студенттерди көп тил үйрөнүүгө үндөө, дейт аталган окуу жайдын англис тил кафедрасынын башчысы Майрам Баяманова. Бүгүнкү мааракенин негизги максаты ошо англис тилин даңазалоо болчу. Ошондуктан биз англис тил кафедрасы уюштурулган бүгүнкү салтанат жакшы деңгээлде өттү десек болот. Иш-чаранын соңунда студенттер Cоната Коултер менен окуу жайдын башкы имаратынын алдында сүрөткө түшүү менен жыйынтыкталды. Шабдан Гүлжигитов, Айжан Кенжебаева, 5-канал АКШнын программасы үчүн.